Daha bir koz жазды көрсөтүп коеюн. Бунда баасы жазылган эмес. Жаздар көп сурангандар бар эле. Жакшынакай жаздарды. Дагы эле ушул адамга эле караштуу болсо керек. Daha bir koz жаз турат. Шунда көрсөтүп коеюн. (2007) объему 1.4. Есім байланыс номері 551 206 000. Салону өзгөчөлөнүп жасалган экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ачып тартып берейин десем бейси жанында жок, унаа култанып турат. Кожаный мындай чехол кадалган, бирок ортурушарында, бирок аябай жакшынакай жасалган экен. Монитор коюлган. Коробкасында вариатор, 4 айнектен электор көтөрүүчү, максималдуу комплектацияда экен бул. Чынында аябай жакшынакай унаа. Kia K7 свежий перегон. Туманкада фарда Сырткы көрүнүшүн көрсөтөйүн биринчи. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы. Камера бар. Партроник датчиктери. Функция бесключевого доступа. Отургучтары кара эмес, мындай ток күрөң түстө экен, электроприводто. Бул жагында мынакей аябай эң максималдуу комплектация окшойт. 2 зоналуу климатта, круиз контроль, пробеги 76502 километрди көрсөтүп атат. Арканкы орундуктарында дагы мына подогрев сидений, 2 режимде пардалар, мультимедиасын башкаруу, 2 зоналуу люк бар экен. Басы 10 канча деди? $17,000. О, Мерс дагы? Мерседес 30,000 да. E213 модельде E-класс 213 кузов деген. 2017 объему 2, коробка автомат, 4 ВД, есім байланыс номер 557 02 07 49. Арка тарабынан көрсөтүп коелу. Камера бар окшойт, а? Камера. Так, унаа жабык турат. Мындай көрсөтүп кое берейин. Ичи деле аябай кооз, жакшынакай. Бул $30,000 деп атты. Mercedes-Benz E-класс 212 кузов, рестайлинг. (2015) объему 2, коробка автомат. Басы $20,000 деп атат. 6 партроник датчиктери. Жана ушунун жанында BMW 5 сериядагы. Бунун басы канча болуп атат? BMW $7,500. Объему 4 дейт. Фар омывательдер. Кара кожа, коробка автомат, монитор бар, өзүнүн заводской экен. Жакындап эле көрсөтүп коелу. Ушундай. Отургучтары электроприводто. Люк бар. Toyota RAV4 2012, объему 2.5, коробка автомат.
$12.000 деп атат. Toyota Camry 30 кузов, 35 окшойт, 2005, объемы 2.4, $7.500. Коробка автомат окшойт, автомат. Автомат екен. Адашпасам Volkswagen Polo болуш керек. 2018, объемы 1.6, коробка механика, $7.000. Polo да? Пробеги 123.800 километр көрсөтүп атат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Toyota Prius гибрид 2016, объемы 1.8, $15.000. Toyota 4Runner 2011, жакындатып көрсөтөйүн. Газ бензинде баасы $24.000. Audi A6 2005, объемы 2.4, бензин, баасы $6.000. Коробка автомат. Honda CR-V 3 2008, объемы 2.4, коробка автомат, $11.000. Эсим байланыш номер 550 09 60 60. Монитор көрүнбөйт, подлокотник айдоочуда жана алдыңкы жүргүчүдө бар. Круиз контроль, мультируль жок. Рулунда мультимедиасын башкаруу баскычтары жок экен. Hyundai Starex 2009, объемы 2.5, $12.000. Бул ошо жүргүнчү ташуучу экен. Толук кандуу жүргүнчү ташуучу. Так, адашпасак Mitsubishi Outlander 2004, объемы 2.4, $5300. Коробка механика. Кара кожа. Калган жакшы көрүнбөй атат, караңгы. Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. Так, салон көрсөтөйүн, ана маалымат кагасын көрсөтөбүз. Отургучтары да бунуку ток күрөң түстө. Климаты да 2 зоналуу, мультируль, монитор бар өзүнүн заводской. Мультимедиасында джойстик менен башкарылат. Эми 2011 жылы чыгарылган. Объемы 3.5.
Басы 14.000 доллар, 14.000 доллар доллар. Honda Accord 2014-тен 15-ке көтөрүлгөндө чыгарылган экен. Коробка автомат 12.800 доллар. Люк бар, кара кожа, монитор, круиз контроль, hands-free. Мына эми ушул навес астындагы видеолорубузга жыйынтык жасайбыз. Жыйынтык жасап атам, о жерде азыр байкап калып атам. О Mercedes-Benz'ти көрсөтө кетейин. Адамдар да үйүлүп карап кызыгып көрүп атышат. Мындай низкопрофильный шиналар да экен. 1994, объему 3.2, коробка механика. Görünüşü. 350.000 dolar. Oldu. Bulaki, şunday özgöçöm buna menen bul videolorubuzda жыйынтыктайбыз. Класс баса электер, азыр видеого класс басып коюуну унутпаңыздар. Жана комментарийда калтырып коюңуздар. Комментарийде оюңуздар, сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот, суроолор пайда болсо суроолоруңуздар жазсаңыздар болот. Эч жокто энди сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды белгилеп койсоңуздар дагы болот, жазып.